Кулачымды кенен жайып келечекке, иштеп жатам Жоробаев мектебинде, күн сыяктуу кенен жайып кулачымды, айландым мен мөмөлүү бир даракка. Мен окуучу үчүн экинчи ата-энедей, эң жакын кеңешчи, сырдашчы, жардамчы, Аксы районуна караштуу номер 65 Сали Жоробаев мектебинин химия мугалими Камчыбекова Анара Адылбековна. Улуу педагог Сухамилинский айткандай, балдарга жүрөгүн арнагандар гана мугалим боло алат дегендей, кичинеден эңсеген кыялым орундалып, мугалимдик милдетти, таалим тарбияны, улуттук каада салтты окуучуларымдын аң сезимине сиңирип, эли жерине кызмат кылууну үйрөтүп келем. Балдар менен иштөө чоң бакыт. Күн сайын сабакта мени күтүп турган шайыр, активдүү, тамашакөй, чыгармачыл окуучуларым мени жолумдан тосуп алат. Анткени балдар гана чыныгы сезимди тартуулоо менен бирге дем күч берип турат жана өзүмдүн мээримим менен ар бир балага шык берип, аларга дос болуу менен биргеликте балдарды инсан катары калыптандырууга зор салым кошуп келем. Мугалимдик кесип ары түйшүктүү, ары ардактуу кесип экенине ынануу менен күн сайын адамга чоң жоопкерчилик турганын билем. Мугалим окуп турса гана мугалим дегендей, татыктуу келечек муунду тарбиялоо үчүн чыгармачылык, изденүүчүлүк менен аракеттенем. Азыркы заман талабына ылайык заманбап мугалим, санарип мугалим, чыгармачыл мугалим деген жаңы түшүнүктөр жүрүп жатат. Ооба, туура. Анткени заман коом ушуну талап кылып жаткан учуру. Демек, зет муунду тарбиялоо үчүн күн сайын замандан артта калбай аракет кылып келем. Сынчыл ойлор стратегия баш багып, билим алуу сайтынан эргүү аламын. Экинчи уюм мектебиме мен шашып, окуучумдун шык жөндөмүн артамын. Билим алам деп көз жүгүртүп окуучуларым келип калганда, маанайларын көтөрөм, бурчаткыч оюндарын ойнотом, сабагым кызыктуу өтсүн деп интерактивдүү усулду мен колдоном. Окуучуну бөлөмүн мен топко, изденүү иш-аракет артат ошондо, балага багыт бере көзүн ача ойгото, окуучумдун бүт шык жөндөмүн ачамын. Педагогикалык ишмердүүлүгүмдө интерактивдүү усулдарды колдонуу менен окуучуларымдын химия сабагына болгон кызыгуусун арттырып, мыкты ийгиликтерге жетише алдым. Анткени мен окуучуларымды конкурстарга, олимпиадаларга, жалпы республикалык тестке даярдоодо чоң жетишкендиктерге жетиштим. Окуучуларым олимпиадада аймактан, райондон байгелүү орундарды ээлеп келишет. 2017-2018 окуу жылында окуучум Мухтарбек Кызайзада химия предметинен аймактан, райондон 1-чи орунду ээлеп, областтан 3-чү орунду багынтып, диплом менен сыйланып келген. 2023-2024 окуу жылында окуучум Сарымсакова Айлетада аймактан, райондон 1-чи орунду ээлеп, областтык турга барып, ийгиликтүү катышып келди. Ошондой эле улуттук олимпиадада окуучуларым 1-чи, 2-чи, 3-чү баскычтын жеңүүчүлөрү болуп келатат. Менин ушул педагогикалык иш тажрыйбамдагы жетишкендиктеримди баалап, мектептин, Кош Төө айыл өкмөтүнүн, Аксы райондук билим берүү бөлүмүнүн, Аксы райондук администрациясынын, Жалал Абад облусунун усулдук борборунун жана Кыргыз Республикасынын министринин ардак грамоталары менен сыйланганмын. Жана мугалим бир орунда турбай өсүп өнүгүүсү үчүн квалификациямды жогорулатып, курстардан өтүп турам. Президентибиз Садыр Жапаровдун 2022-2027 жыл улуттук наркты, каада салтты өнүктүрүү жөнүндөгү улуттук программаны бекитүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ошондой эле президенттин 2024 жылдын 18 декабрындагы улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгынын негизинде биз окуучуларды Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн руханий жактан өнүккөн, билим деңгээли жогору, элибиздин тарыхын мыкты билген, наркты, үй бүлөлүк баалуулуктарды жана ишенимдерди сыйлаган, тышкы жана ички чакырыктарга туруктуу болгон патриоттуу жаранды тарбиялашыбыз керек. Билим шамын өйдөлөтүп кармадым, ар күнүмдү окуучуга арнадым, жакшы окуп жакшы адам болсун деп, бүт өмүрүмдү окуучуга арнаймын. Менин бет маңдайымда отурган ар бир окуучу келечекте турмуштан өз ордун тапкан чыныгыл инсан болушун каалар элем.